Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, hurmatlı жылқы сүйүүчүлөр. Ноқаттын Токтомат Зулпиев айылдык аймагындагы Караке айылындабыз. Каракеден бүгүнкү чыгарылышта алдыңыздардагы чум карааттын сиздерге бир маалыматын беребиз. Дыйкандардын колунда тапталган алдыңыздардагы караат достор сатууга чыгып турат. Эгерде достор жакса, содалашып, баалашып көрсөңүздөр болот. Аттын ээси Арслан акеден толугураак маалымат алайын. Арслан ака, ассаламу алейкум. Ассалейкум ассалам. Ден соолук, иштериңиз жакшыбы? Сизби? Ака, ат сатууга чыгардыңыз. Атты сатууга чыгардым. Кол бала дыйканчылыкка окшойт, а? Кудай кааласа сатылбай турган ат эле иштер чыгып калды. Иштер чыкты. Кайсыл жактан келген ат ака? Негизи линиясы тууралуу айтыңчы. Мен жазда алганмын бул атты. Жазда алгансыз? Жазда алганмын, ошо чечтөөлүк улак ат кармап жүргөн улакчадан. Саяпкерлерден алганмын. Анан башына мен жүрөйүн дедим эле кичине. Бирок жакшы элеби негизи? Бар жогу жакшы. Атта айып жокпу? Атта айып жок атта. Добуштугунан башка жагынан айып жок. Анан улак сезон эми келди. Анча-мынча ошо эрте алганда кичине улак тоодо улакка чабып көрдүк. Жакшы улак. Анан мына чоң улактар эми башталды, улактарга. Эми башталды дең. Жашы канчасы эми бунун? Жашы үстүнкүсүн эми сайдыда сайдылар. Үстүнкүсүн эми сайганда ошондо мен 6 жаш деп койдум. Жазда 6 жаш болсо керек. Жазда, а? Жазда 6 жаш. Сизге келгенде асты сайган беле? Мен мага келгенде асты сайган эле да. Ошо. Мына достор, атты көрүңүздөр, жашы тууралуу ошондо 2 асы экен да, 2ден 3кө, 5ден 6га өтөт экен да ошондо. Ээси канча жаш деген сиз алганда жазда? Ээси 5 жашар деп алган. 5 жашар, а? 5 жашар. Аттын бою бийик экен негизи. Бүгүн катуу минут кой кичине бир, а? Бери кайтарып коем. Жогору бир жылоо какчы гана. Бийикти жазышы, атты бир сындаңыздар. Азыр бир боюнун бийиктигин дагы сиздерге бир чагалап көрсөтөлү. Негизинде аттын бою дагы бийик. Арслан ака, аттын мүнөзү кандай? Аттын мүнөзү жоо, совсем жаш бала ham кармай берет. Жогору буруп койчу кам. Аттын мүнөзү жаш балдар менен жүргөн. Ушундай токтот, 5-6 класста окуп жүргөн балдар менен жүргөн. Ошондо жаш балдар да кармай берет тең, а? Кармай берет, жаш балдар алсасынан өтүп кетсе дагы боло берет. Жоош тең мүнөзү. Сууту кандай болду эми бунун? Суутуна аз-маз бар сайдыла. Суутуна аз-маз суут. Багуу жедиби? Эми минилип эле мал багып неме гана эми кичине 20 күн туруп калды да болсо жем жеп, салатан жемин жеп минип эле жүргөн элек. Туяктарында айып жокпу экен? Туяктары бар жогу таза. Таза, а? Айбай. Эч бир жеринде айыбы жок. Бою канча чыгат бою? Боюну 1.65 өлчөп ала берет. 1.65 өлчөп ала берет, а? Өлчөп ала берсин, одан ашык чыгышы ham мүмкүн эми. Жакшы. Дыйканчылык 1.65 өлчөп ала берсин. 1.65 жооп. Бир кыса чабып койсок болобу? Болот. Кичине кыса. Күлүктүгүн элге бир көрсөтүп. Кайтарып кой бери. Ылдый бир кой берчи гана. Ылдый өткөзүп кой беребер. Мына, болот экен, болот. Бастырып келем болду. Баасын айталы эми, а? Бир элге. Сакен бастырып келер. Баасын ака бир дыйканчылыкта кылып коебузбу? Канча коебуз? Дыйканчылык эле кылып коебуз эми, биз доллар неме коебуз сайдыла. Түшүнбөйбүз дең. Түшүнбөйбүз. 230 миң дейин, а? 230 миң. Каны бар. Кеми бар, а? Содалашабызбы? Содалашабыз, баалашабыз достор. Айтылган баасынан кеми болот. Анан доставка болобу? Доставка сүйлөшөбүз да. Сүйлөшөбүз, а? Келишебиз, а? Кайерге чейин болсо. Жакшы. 230 миң сом кеми бар. Содалашасыздар достор, баалашасыздар. Айтылган баасынан кеми болот. Достор, көрүшүнгө чейин аман туруңуздар. Арслан ака, содаңыз берсин. Бир ат алам деген клиенттер келсин. Келиңиздер иншалла, көрүңүздөр атты.